Ассаламу алейкум, урматтуу жалпы кыргыз журтчулугу, жалпы телекөрүүчүлөр, бул борбордук телеканалда кайрадан биздин эфирибиз жүрүшү. Бүгүнкү биздин берүүбүздө ушу Күрөш Федерациясынын президенти Тетишев Эркин Саткынбаевич Агаев эфирде. Агай, ассаламу алейкум. Биринчиден өзүңүз жөнүндө азыр ушу күрөш боюнча канча балбанды, кандай балбандар чыгып атат, жаңы жаш муун келет абы, ошолор жөнүндө айтып берсеңиз. Саламатсыңарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эми эң биринчиден айтып кетсек, мен жаңы эле ушу федерацияга дайындалып, күрөш федерациясын жетектеп баштадым. Эми чындыгында айтканда, өзүңөр билгендей, Кыргызстанда күрөш бул алдыңкы спорттун эң алдыңкы эмесинде турат десек жаңылбайбыз. Себеби мынакей Кыргызстанда эгемендүүлүк алгандан бери 13 медаль алса, 11 медали бүгүнкү күндө ушу күрөш федерациядан келген медальдар, олимпиаданын медальдарын айтып атам да, негизи. Эми баягы туудун чокусу олимпиада турбайбы, анан кийин ошол себептен ошо олимпийский призерлор болгондон мынакей 11 бүгүнкү күндө 11 медальды багындырып отурушат биздин чеберлерибиз, биздин урматтуу спорттун чеберлери. Но мен бир нерсени айтып кетет элем. Бүгүнкү күндө өзүңөр билгендей, ушу Кыргызстандын эгемендүүлүгүдөн тартып спорт каралбай калган. Баарыбыз билебиз, баарыбызга маалым бул нерсе. Бүгүнкү күндө мынакей мамлекетибиз мына өзү урматтуу биздин Кыргызстандын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров өзү көзөмөлдөп, анын жанында мынакей ГКНБнин төрагасы Камчыбек Кыдыршаевич Ташеев экөө спортко абдан чоң мындай көңүл буруп, өздөрү көзөмөлдөп, өздөрү менин алдыма деле койгон, азыр алдыбызга койгон баягы багытты, максатты жана алдыбызга койгон бизге булардын баары абдан өйдөңкү эмеде болуп атат. Бүгүнкү күндө мынакей мамлекет тарабынан, ушу президентибиздин тарабынан, урматтуу президенттин тарабыбыздан көп бизге ушу спорт жагына абдан көп каражат бөлүнүп атат. Ошондой эле мамлекетибиздин эсебинен каражат бөлүнүп, тренерлерди колдоп, ошондой нерселер абдан көп болуп атат азыр. Чындыгында эле мындай салым болгон эмес спортто, негизи спортто. Анан кийин ошо бүгүнкү күндө мынакей алдыбызга 28-жылда мынакей кайра олимпиада болот. Лос-Анджелесте болот, Америкада. Анан кийин ошо жака абдан катуу дайындыктарды көргүлө деп бизге тапшырма берилген болчу. Ошо тапшырманын алкагында бүгүнкү күндө иштеп атабыз. Анан эми ошонун алкагында иштеп атканда мына бүгүнкү күндө эң негизи биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич бизге эң негизги максатты жана багытты коюп аткан бул жаңы муундарды өстүрүш, жаш муундарды өстүрүш. Мурда көбүнчө баягыреке чоңдордун эле салым кылып, ошолорго эле баягыреке акча каражат чыгарып берип, ушинтип эле кичине колдоосу болсо, бүгүнкү күндө андай эмес. Бүгүнкү күндө мынакей 15 жаштан баштап жаңы таланттарды чыгаргыла, жаңы таланттарды көргөзгүлө. Жаңы таланттар чыгыш керек, көрүш керек деп ошолорго каражатты дагы, көңүлдү дагы бүт баарын ошо тарапка буруп атканы азыр абзел. Азыр ушул убакта, ушул маалда канча бала ошо жаңы муундан келген? Мына бүгүнкү күндө мынакей кече күнү эле жаңы формаларды алып берип, биз өзүбүз федерациядан жаңы формаларын алып берип, витаминизациясына жардам берип, бүт баарын камдап, мына жөнөтүп баштадык. Бүгүнкү күндө 28 бала мировой чемпионатка Албанияга учуп
кетип атышат. Кыздар анын ичинде ошондой эле греко-римский, анан вольный борьбадагы балдар, чеберлер, тренерлери менен учуп кетип атышат. Мынакей ошо азыр ошо чемпионатта барып өздөрүн көргөзүп келгенге уже чыгып атышат. Андан тышкары эми мындай айтканда эми кандай десем, күрөш деген бул жалаң эле спорт эмеске, күрөш бул баягы жашоо турмуш экен да. Жашоо турмушта деле күрөш да эң негизи. Анан ошон үчүн ушу жашоо турмуш та күрөш болгондой эле азыр биздин жаш муундарыбызды ушу массовый күрөшкө тартып, спортко тартып, баягы жаман жолго барбай, чеберчилик менен алектенип, спорт менен алектенсе, баягы здоровый нация деп коет го. Ошондой эле здоровый нация болгонго азыр биздин президентибиз негизги Камчы Кылышаевич экөө тең ушул жагына абдан чоң көңүл буруп эметип атканын баарыңар көрүп турасыңар. Кыздарчы. Кыздар дагы келип атабы кийинки, мисалы үчүн Айсулуу Тыныбековага окшогон дагы. Ооба да. Мынакей ушу Айсулуу Тыныбекова, Мерим, Жуманазарова. Булар мындай да жол салып койду да. Азыр көп кыздарыбыз аларды көрүп, аларды кумир тутуп, эми ошо именно ушу күрөшкө машыгууга кыздарыбыз дагы баягы умтулуп ушу аракет кылгандары көп. Жаш кичинекей кыздар уже күрөшүп уже баштап атышат. Бул абдан жакшы нерсе. Эми биздин эң негизи баягы аалам айылдан башталат деп коебузбу? Ошондой эле баягы айылдарга киришибиз керек болуп атат. Жаңы таланттарды ачышыбыз керек болуп атат. Себеби күчтүү, кыйын, мындай өзүнө баягы ишенген жана өзүнө аракет кылгандар көбүнчө айылдан чыгат экен да. Ошон үчүн азыр бул региондорду көтөргөнгө бизге алдыбызга тапшырма коюлган, ошо тапшырманын алкагында иштеп атабыз. Айылдардан ошондой ошо күрөшкө шыгы бар таланттууларды кантип азыр издештирип атасыздар да? Себеби мындай да, бүгүнкү күндө баягы распространение пирамида кылып түзүп атабыз федерациянын представительдерин, уполномоченный представительдерин ар бир региондордо ачып, анан ошо жактан баягы жаңы муундардын баарын күрөштүрүп, обязательно бир эки жолу өткөзөт ар бир региондо. Анан ошо жактан эң жакшы чыккандарды 10 вес болсо 20 баладан кылып, 30 баладан кылып бизге алып келгенде ошондо 3 видтен болгондо эле канча бала ошолор келет. Анан кийин ушу Бишкектин борборунда 2 маал өткөзөбүз. Внутренний чемпионат деп коет. Муну 2 маал өткөзгөн жатабыз. Ушу допустим жазында, күзүндө кылып 2 маал өткөзүп, анан кийин ошолордон биз баягы тандоо жүргүзөбүз. Тандоо жүргүзүп, анан аларды сборныйга киргизгенге бизде U15 деп коет, юношеский 15, U17, U20, U23 деп коет, анан кийин взрослый деп коет. Ошолорго кошуп кете берген. Бизге эң негизи жаңы таланттарды ачып, спортто мындай только фавориттер болбош керек. А вот Япониянын системасындай болуп, артынан улам сүрөп келе берсе, ошондо баягы тартипте болот. Спортчулардын арасында ошондой эле алдыга жылыш дагы жакшы болот деп ойлойбуз. Ошол эле айыл жергесине да кайрылсак, ошол айыл жергесинде ошол ар бир айылда мисалы үчүн спорт залдар салса болобу мындай көпчүлүк жергечи? Анысы деле ошону биз ойлонуштуруп, ошонун баарын азыр бүгүнкү күндө жасап атабыз. Өзүңөр көрүп атпайсыңарбы, канча деген спорт зал, канча деген стадиондорду ачылып атат. Футбол аянтчалары абдан көп, спортко салым абдан чоң болуп атат. Ошондой эле бүгүнкү күндө биз дагы артта калбай мамлекеттин эсебинен колдоо көргөзүлүп атат деп алдында айтып кеткендей эле, абдан көп аянтчалар салынып, көп спорт залы салынган жатат. Кудайым буйрса, эми биз ушу Бишкектин тегерегинде ушу чүйдө бир баягы база ачып алсак дагы,
эң негизи şu база керек экен да, жана мирди өткөзгөндө, Азияны өткөзгөндө ичине кыйынчылыктар бар, ошо жагына көңүл буруп азыр ошонун жагынан аракет кылып иш чара жүргүзүп атабыз. Рахмат.